2019 аймактарды өнүктүрүү жана өлкөнү санариптештирүү жылынын алкагында Жалал Абад шаарында областык китепканасынын окуу залы жаңыланып, заманбап шарттар түзүлдү. Ага Билайн Кыргызстан уюлдук компаниясы демөөрчүлүк кылган. Борборго атайын окуу үчүн эмеректер, электрондук доска жана 10 дана компьютер орнотулган. Бүгүн борбор окурмандар үчүн эшигин ачты. Иш-чарага Жалал Абад шаарынын вице-мэри Руслан Алтымышев, Билайн Кыргызстан компаниясынын Бишкектеги өкүлү Евгений Кражан, китепкана кызматкерлери жана студенттер катышты. Окуу борборунда студенттер жана каалоочулар үчүн ыңгайлуу зарыл шарттар түзүлүп, акысыз интернет менен камсыздалган. Мындан тышкары электрондук китепкана жана баарлашуучу аянттарда орун алган. 6 мыкты китепканачыга жаңы үлгүдөгү смартфон белекке берген. Мындан сырткары район шаарларда интернет китепкана борборлорун түзүүдө 80 жаңы модемдерди берүү менен 50% арзандатуудагы модемдерди берүү менен интернет байланышыга улоого мүмкүнчүлүк шарт түзгөн деп айтсам болот.